Кадырбекова парийин чечип чачын көрсөттү. Эстеликке калсын, менин чыныгы чачым ким кызыккан болсо, мына силерге. Чынын айтсам, бул кыска чач мага жакпайт. Бирок бир плюсу бар экен. Мен ар дайым кулагымдан тартынчумун. Аны дайыма чачымдын астына катып койчум. Азыр сүрөттөн карасам жакшы эле көрүнөт экен деп жазды ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Блогер Сыдыман акталбай калды. Блогер Элмир Сыдыманга байланыштуу сотто прокурор айыптоону колдоодон баш тартты. Бул тууралуу жактоочу Али Магеев 24 чекит KG агенттигине билдирди. Анын айтымында комиссиянын экспертизасы айыпталуучунун сөздөрүндө аймактар аралык кастыктан белгилери жок экендигин көрсөттү. Сотто эксперт анын корутундусун колдоду. Судья сөздү прокурорго бергенде ал айыптоону колдоодон баш тартты. Анткени комиссиянын экспертизасы менин кардарымдын аракетине кылмыш курамы жок деген бүтүмгө келген. Дебаттагы жактоочу Сыдыманды актоону суранды. Блогерге 16 мартта сот өкүмү чыгат, деди Али Магиев. Эске салсак, блогер Instagram социалдык тармагында баракчасына видео тасманы жайгаштырып, анда түштүк аймактар Ош, Баткен жана Жалал Абад өнүкпөгөндүгүн белгилерген. 2020 жылдын февраль айында Элмир Сыдыман аймактар аралык кастыкты козуткан деген шек менен кармалган. Бирок бир нече күндөн кийин ал үйгө камагына чыгарылган. Ошол эле учурда эксперттер анын билдирүүлөрүнүн аймактар аралык кастыкты козуткан белгилерди тапкан жок. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Баткендиктер Самара Каримованын концертине тамак ичип жеш үчүн барганбы? Баткен облусундагы мамлекеттик театрдын ичи концерттен кийин желин баштык бөтөлкөлөргө толуп калды. Бул тууралуу Апаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театрдын жетекчиси Курманбек Ниязбеков социалдык тармактагы баракчасына жазып, сүрөттөр менен бөлүштү. Анда ал 7 март күнү концертке келген шаар тургундары театрды ушундай абалда калтырып кетишкен. Айланайын баткендик бурадарлар, бул эмне кылганыңар? Биз силерге кандай жамандык жасадык? Эмнеге мындай мамиле жасап жатасыңар? Баткен театрында дээрлик бардык маданий иш-чаралар өтүп келет. Баткен шаарында жападан жалгыз көзгө басар маданий ордо дал ушул театр. Аталган театрда биздин иштегенибиз эле болбосо, бул театр элдики. Түз айтканда сиздердики, жалпак тил менен айтканда баткендиктердики. Баарыбыз аяр мамиле жасап, таза, тыккан кармасак өзүбүздүн эле абир го. Ар бир спектакль же концерт болгондо ушинтип жеп, ичкен нерселерди алып киргиле, ойдогудай эс алгыла. Бирок отурган жериңерге таштап кетүү одоно орой мамиле эмеспи? Өзүңүздөрдүн маданият үйүңүздөргө өгөдөй мамиле жасоо туурабы? Же өз үйүңөрдө да ушинтип отурасыңарбы? Ала келген ошол нерселерди кайра баштыкка салып, сыртта турган урнага таштоо коюу ошончолук оорбу? Эми мындай көрүнүш качанкыга чейин уланат билбейм. Өтүнүч, маданий ордуңуздарга анчейин орой болбоңуздар, деп жазган ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Birinci mikrofon. Рахмат, Талант Турдумаматович. Экинчи окуу алкагында мыйзамдын автору комитетке кетет. Комитеттин төрагасы жок. Комитеттин төрагасынын орун басары жок. Бул киши автор боло албайт. Авторлуктан кетти. Экинчи эмси жакшы эле Талант Турдумаматович. Мыйзамды көзөмөлдөгөн кишисиз, мыйзамды мыкты билген кишисиз. Анан мындайга жол бербешибиз керек да. Жоктон сиз өзүңүз ушундай жерде айтып койбойсузбу калысык сөзүңүздү? Кана Кересбеков, кана комитеттин чечими барбы? Комитет кече болгон жок да, баардыгыбыз карап отурдук да. Эми ушундай уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайсызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун, бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле да, мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басарлар да чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович 2006 жылкы күч менен кабыл алган конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко утуп алган да, ошону жокко чыгып кетти да. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Эми ушунчалык зордук менен да кабыл аласызбы? Это же жанагы изнасилование болуп атпайбы, в извращенной формада кабыл алдырып атпайсыңарбы? Уят да, эметкөндө мейли эми түрмөдөгү адамга добуш бердиргиле, мүрзөдөгү адамга добуш бердирдик кой каратып туруп. 5 жылдык болот атабыз. Эми азыр дагы жылдың болобуз. Kimge gerek var, ben tak düşünmey turam da. Tak düşünmey turam. Buna geçe Felix Şaşameç'in postunu okudum. Sadır Nurgacı Öçük'e girip çıktım deydi. Baş mıysam boyunca anın fikri başka eкен деген сөз айтты.
Ана мен таң қалып отырмын, бұл қайсы Жапаровтың ойыны болып жатқанын. Бирок ачыктап коюш керек болчу Аллах үчүн. Эми карачы, комитеттин мүчөлөрү жок, башка бир депутат эле капталдан күн тартиби бекитилип калгандан кийин, анан кийин 2-3 кишиден кийин, анан кийин койсо анан 57 депутат колдоп берди. Уят, туугандар. Тарых алдында жооп беребиз, акыретте жооп беребиз. Берген добуш үчүн дагы. Эртең ушул Конституциялык палата чечими бар, билип койгула. 2 депутат чыгат да сот көрөт, анан жокко чыгарат. Бүттү каппак болот да ушул добуш бергендер капкара болот. Рахмат. Birinci mikrofon. Рахмат, Талант Турдумович. Мен атымды кесиптешим атап кетти, мен эч кимдин атын атаган жокмун. Мен баш мыйзам боюнча пикирим башынан эле белгилүү. Мен каршы болчумун. Бирок мен деле жакшы болсун дейм. Бирок бардыгы мыйзам менен кетсин деген жолдо айткан болчумун. Анан болбой эле айтып атпай, бул Момбеков деген тигүүдө чай, мен эч кимге тийишкен жокмун го. Эл билет да кимдин кошоматчы, кимдин саткын экенин. Эл билет, анан 80%, 30%, 80%. Ал Кыргызстандын калкынын 15%. Ал жалпы шайлоочулардын 33%. Карап көрөлү деп 6 миллион калк менен 3,5 миллиондон 1 миллионго эсептеп койсоңор деле болот да, калькулятор менен эле. Анан ак мышыкпы, кара мышыкпы чычканасы бол дейт. Кеп баш мыйзамда эмес, кеп башка мыйзамда. Биз башка мыйзам менен башка мыйзамды тиркеме катары кабыл алып атпайбы? Мен ушудан айтып атам, эртең Конституциялык палатага бирөө сотко берсе, жокко чыгарып калса, мына жердеги добуш бергендер не болот? Кылмышы козголот да. Конституциялык төңкөрүш жасаган деп. Бардыгын мыйзам жол менен кетсек деле болот эле да. Эмне эле шашып атабыз, кайкыла баратабыз? Мен такыр түшүнбөй турам. Эми мыйзамды мыйзам жол менен кабыл алайык да. Анан бири-бирибизди эмне аласыз? Оппозициянын болгону жакшы. Биздин каршы сүйлөгөнүбүз азыркы бийлик үчүн аброй. Анткени айтат, ушундай карама-каршы, ушундай демократия бар экен Кыргыз парламентинде дейт. Кыргыз бийлигинде дейт. Бул президент үчүн дагы, сиз үчүн да жакшы. Талант Турдумович, сиз билесиз да, саясий куйтулук, саясий куугунтук эмне экенин өз башыңыздан өткөргөнсүз да. Аны үчүн биз каршы пикир билдирсек, бизди жаманаттык каралай бербегиле. Бул силерге аброй алып келбейт, кайта элди кыжырда келтирет. Биз каршы сүйлөгөндөр өтөт. Кол бутун байлап отуруп өткөрөт. Кече үйүнө барып көрдүбү? Кол койдурду. Азыр да ошол куалап келип өткөрөт. Мына мен бир сүйлөп койдум эле, комитеттин төрагасы менен орун басар келип калды. Булар азыр айтсын, кече мындай кворум болгон, мондой болгондо мен макулмун. Мен мыйзамсыз киргизбегиле, мыйзам менен киргизбей сөз айттым. Анан бири-бирибизге мындай комментарий бербей эле коелу. Кыргыздын эл билет кимдин ким экенин. Рахмат. Рахмат, Талант Турдумович. Мен комитеттин төрагасына суроо берип турам деп, стенограмма үчүн эле суроолорду берейин. Мага эч ким комментарий бербей эле мен эч кимди чакырбайм, үгүттөбөйм, үмүттетпейм. Канат Керезбекович, комитеттин жыйынын чечимин көргөн жокмун. Кайсы депутаттар добуш беришти? Ошо жана сурамжылоо жолу менен. Урматтуу кесиптештер, мына бул жерде буга чейин да суроолор болду. Комитет сурамжыла жол менен өттү. Анткени бир себеп бар. Бизде эң эле жөнөкөй жооп да. 9 мартта 2 сунуш түштү жазуу түрүндө. Мына кечээ күнү 2 сунуш түштү. Ошондуктан ал сунушту да биз карап аттык. Андан тышкары 6 фракциянын чечимдери да сунуш болуп келди да. Ал нерселер сунуштарда жазуу түрүндө келди. 2 экспертизаны өткөрүш керек болчу. Ошон үчүн кечээ күнү экспертизаны өтүп, ошол сунуштар баары тең кабыл алынып, комитет сурамжылоо жол менен көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алынды. Комитет чечими бар. Жок, ошону эми көргөзүп койбойсуңар. Биз окуйук да, комитеттиге ким 17 мүчөсү бар. Кимдер макул болду, кимдер каршы болду, кимдер катышкан жок. Эмне эле чындыкты жашырып атасыз эми? Автор болгондон кийин азыр 2-нчи окууда, 3-нчи окууда комитет силер жооп бересиңер. Авторлор жооп бербейт эми, 80 депутат. Алар уже пройден этап. Кимдер? 9 депутаттын атын атап койгула. Бул жерде эч ким жоопкерчиликтен качкан жок. Жок эми илгилечи, илип койгулачы, мен ошондой көрөйүн. Илинет чечим, илинет аппаратка берилген комитет чечим турат. Аппарат. Таблок илбейсиңерби? Эми добуш менен угуз албасаңар да комус менен угузуп койгулачы окугу. Анда буну көргөзбөй атасыңар. Анда Монитордо турат, карасаңыз. Жок, кайсы жерде турат? Аппарат көрсөтүп койгулачы бар. Подпись жок. Мурунку референдум жөнүндө мыйзамда 17 кишинин 9-унун колу бар болчу. Бирок комитеттин төрагасынын колу жок болчу. Канат Керезбекович, көрсөтпөйсүздөр.
Мен өзім деле барып чыгдым. Мындай да, комитет чечимине мен кол коем төрө катары. Төрө катары кол коюп, чечим аппаратка берилген, кол турат, чечим бар. Бул жагына мен толугу менен жооп берем. Ал жерге баар кол койбойт, мен кол коем, комитет төрагасы катары. Анда мурунку референдум жөнүндөгү мыйзамга сиз кол койгон эмессиз. Берилген аппарат таратып берсин. Бул жерде эч кандай маселе жок. Аппарат таркатып Мурунку берген. референдум жөнүндө комитет чечимине сиз кол койгон эмессиз. Ал кандай болуп калат анда? 10 январдагы референдум жөнүндө өткөн ушундай эле корутундуга Тилаев кол койгон, Керезбек кол койгон эмес. Интернетте жүрөт. Болуптур. Фракциянын чечимдерин бар дейт. Мен кече кечке эле жүрдүм, СДПК фракциясынын жыйыны болгон билбейт экем. Иса Шешенкулович болду эле жыйын. Сурамжылоо менен болду эле. Мага деле жиберип койсоңор болмок. Жок, айтылган жок эми. Башка депутаттарды ошол чечимди көргөзүп коесуз, кайсы депутаттар кол койду? Фракциянын. Эми кворум болду, болгон жокпу, билип койбоюкпу, айланып кетейин, ey. Мына көрдүңүзбү, Талант Турдумович, мыйзам бузуп, фракциянын чечимдери ачык эле болуш керек, комитеттин чечими ачык болуш керек. Ким добуш берген? Аппарат. Фракциянын чечимдерин таблого илдиңерби? Бербейсиңерби? Кече күнү мага фракциянын чечимдери толугу менен түшкөн. 6 фракциянын чечими тең бар. Жок, демелер жок, колдор жок. Ал эми кол коюу боюнча ал фракциянын ичиндеги процедура. Биз чечимдер келди, расмий түрдө мен өзүм ар бир чечимди карап чыккам. Чечимдер бар толугу менен. Рахмат. Эми урматтуу туугандар, алда сопроводитель немедечи баягы эле фамилиялар жүрөт да 17 ноябрда кол койгондорду кайта эле бияк кылып койсуздар. Эми ал кайтыш болуп кеткен депутаттыкын алып койгулачы, башкалардыкын албасаңар да. Мен ошону суранам. Арбагы деле